Кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команда Казакстандын Астана шаарында өткөн Азия чемпионатынан кайтып келе жатат. Учурда Манас эл аралык аэропортунда спортчулардын жакындары, күйөрмандары жана тиешелүү тараптын өкүлдөрү күтүп жатат. Эске салсак, Кыргызстандын кыз келиндер курамасы 1 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге жеңип алган. Балбан кыздарды дене тарбия жана спорт департаментинин жаңы шайланган директору Айбек Абдымомонов тосуп алды. Окуу машыгуу жыйынына түшкөн. Анын баарысын олимпиадалык дирекциянын атынан каржыланган. Ар бир окуу машыгуу жыйынына 2,5 миллион сом бөлүнгөн да. Кыз келиндер күрөшү боюнча 62 килограмм салмакта күч сынашкан Айсулуу Тыныбекова муну менен 5-чи жолу Азиянын чемпиону болду. Алтын байге үчүн күрөштө монголиялык балбанды 9-5 эсебинде утуп алган. Эми өзүңүздөр баарыңыздар билгендей эле ушул чемпионат Азия менен 4-чү жолу беттештик десек болот. 2021 жылы 1-чи беттеш болгон болчу. Ал жакта өзүңүздөр көргөндөй эле жеңиш мен жакта болгон болчу. Ал эми өткөнкү жылда 1 жылдын ичинде мен чемпионат Азия менен дүйнөлүк чемпионатында мен 2 жолу утулуп калдым. Жеңишти тартырдым десем болот. Ошонун аркасынан мен бул мелдешке үйдөн аябагандай жакшы дайынданып, буга чейинки кылган өзүмдүн жаңылыштарымды кетирбейин деп даярданып барганда эле көп өзүмдүн күчүмдү, өзүмдүн концентрация энергиямды коротпойн деп аны мындайча айтканда андан дагы ылдамыраак иштеп, анын келаткан өзүн кирейин деген мындай алдыга атака деп коет. Мага кирейин деп аткан ыкмаларын алдын ала билген боюнча мен иштеген болчумун. Ошондуктан мен ойлойм туура дайынданып, тактически туура дайынданып бардык деп. Ал эми 76 килограмм салмакта өлкө намысын коргогон Айпери Медет кызы күмүш медаль тагынды. Ал чечүүчү күрөштө казакстандык Эльмира Сыздыкова менен кезгелип жеңилип калган. Мен алтын алам деп баргам. Алтын үчүн дагы күрөштүм деп айтсам болот. Но тилекке каршы ошол мен бул өзүңүздөр билгендей эле Эльмира Сыздыкова менен буга чейин дагы беттеш өткөргөнбүз. Акыркы жолу ошол Олимпиада оюндарында жеңгем. Анан азыр деле жеңем деген үмүт менен ошондой максат менен чыккам. Бирок тилекке каршы ошол өзүнүн ошол Эльмиреженин бир коронный ыкмасына учуп кеттим десем болот да. Азыркы учурда ошо биздин эң башкы максат дүйнө чемпионаты. Өзүңүздөр билгендей дүйнө чемпионатында Олимпиада оюндарына жолномо берилип баштайт. Ошол бүгүнтөдөн эртеңден баштап катуу даярдыкты көрүп, ошол Олимпиадага лицензия алабыз деген үмүттөбүз. 68 килограмм салмакта катышкан Мээрим Жуманазарова коло байге үчүн таймашта казакстандык балбан Елена Шалыгина менен кезгелип беттештин алгачкы секундаларында эле атаандаштын ыксыз аракеттеринен улам жаракат алып, таймашын андан ары уланта албай калган. Биринчиден биз Азия биринчилигине аябай жакшы дайынданып барганбыз. Негедир бул Азияда Аллахтын каалоосу болду. Аябай ар бир беттешим эле мындай неудачно болуп атты да. Тилекке каршы коло байге үчүн күрөшүп жатып, ошо казакстандык каршылашым ошо аябай мындай күрөшпөй эле сүзүшкөнгө чыккандай болдум да, чыкканда эле чабып баштады. Анан чыкканда эле бир 10-20 секунд өтпөй эле мурдумду сүзгөндө ошо мурдуман кан кетип, ошо 4 минутадай канады токтобой. 4 минут эле берилет да, немеде медицинский время берилет. Анан мен уже 4 минуттан кийин где-то 2 секунд, 3 секунд калганда чыгып күрөшөм деп чыгып кеткем. Кайра бутуна кирип чыгып келатсам, мурдумду кармап салганда, атайын кармап салды, ошол жерден чыкты. Мурдум кайра канап кетип, уже дальше күрөшкөнгө мүмкүнчүлүгүм жок болуп калды да.
Өлкө капчыгына коло байге салган Кальмира Билимбек кызы чоңдор арасындагы алгачкы континенталдык биринчиликке катышты. Ал 59 килограмм салмакта күч сынашып, коло байге үчүн күрөштө казакстандык Диана Каюмованы утуп алган. Айтып жеткисиз, аябай сүйүнүп жатам. Өзүңүздөр билгендей, оор күндөрдөн кийин жана биринчи чоңдор арасында соревнованияда болду. Ушундан коло медальга жеттим. Чоң рахмат. Баарыңыздарга колдооңуздарды билип аттым, сезип аттым. Чоң рахматымды айтып кетем. Кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама алгачкы жолу Азиянын чемпионатына 8 балбан кыз менен барган. Быйыл биринчи жолу 8 балбан кыз алып бардык. Биз буга чейин кийин багы 5 кыз барып жүргөн Азиянын чемпионатына биринчи жолу биз ошол 8 салмактан алып бардык. Бүгүнкү күндө жыйынтык жакшы. Ошол 1 алтын, 1 күмүш, 1 коло алдык. Андан башка дагы ошо быйыл бизден 20 жаштан молодежь деп коебуз го. Ошол 3 кызыбыз ошол өзүнөн бир 5-10 жаш улуу кыздар менен күрөшүп, мындай бир медаль алганга бир шарттар түзүлдү да. 70-тен Нуртаева Нурзат ошо 1 балга эле утулуп калды. Финалга да чыгып кетиши мүмкүн эле. Ошол эле Дилнос бир өзүнүн ошибкасын кетирип, финалда Бермет 3-чү местага отуруп койду. Мен ойлойм ушул 4 кыз биринчи жолу чыкты. Биринчи жолу дебют деп коебу. Ошол кийинки кандамдары жакшы болуш керек. Ал эми биздин 3 балбан кызыбызды тааныйсыздар, тажрыйбасы бар. Үчөө тең жакшы көрсөткүч көрсөттү. Мындай жыйынтык менен өлкөнүн кыз-келиндер курамасы 1 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге менен кайтып келди. Балбан кыздар алдыда дүйнө чемпионатына даярдык көрүшөт. Адинай Курманова, Миңтемир Калыгулов, КТРК Спорт, атайын чыгарылыш.